Sen mintin. Sen yeni kala otasın. Siz bana akıl veriyorsunuz. Yok. Muğul da bir. Başkaça oyundan gelген şey. Бардығында эле кредит бар. Каныбек Туманбаевдин электрондук чылым чектелген видеосу кызуу талкуу жаратты. Бишкектин чекесинде 20 жаштагы кыздын сөөгү табылып, аны өлтүрүүгө шектүү жанын кыймакчы болгон. Айдоочу ичип алган аз келгенсип алдында бараткан тартип сакчыларынын унасын сүзүп алган. Садикаев кол алдындагы кызматкерлери канча айлык аларын ачыктады. Балыкчыда чөптөн чыккан өрт соода күркөлөрүнө жайылган. Социалдык тармактарда депутат Жаныбек Абиров жол белгилерин туура эмес атаган видео тарады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкектин чекесинде 20 жаштагы кыздын сөөгү табылып, аны өлтүрүүгө шектүү жанын кыймакчы болгон. Бишкектеги айланма жолдун жанынан 20 жаштагы кыздын сөөгү табылды. 4 февралда саат 23:04 Бишкектин ички иштер башкы башкармалыгына шаардын четиндеги айланма жолдун жанынан сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге келген 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкери фактыны тастыкташкан. Кыздын сөөгү зомбулук менен өлтүрүлгөн белгилер менен табылган. Факт боюнча киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Тергөө маркумдун 2006-жылы туулган жаран экени аныкталды. Шектүү 2004-жылы туулган экени аныкталды. Окуядан кийин шектүү өзүнө кол салууга аракет кылган. Учурда ал медициналык мекемеде кайтарууда. Сотко чейинки тергөө иштери уланууда. Айдоочу ичип алган аз келгенсип алдында бараткан тартип сакчыларынын унасын сүзүп алган. Жол милициясы эрежени бузган мас болуп, рулга отургандар башкаларга эскертүү болуш үчүн коомчулукка ачык көрсөтүүлөрүн эскертти. Каныбек Туманбаевдин электрондук чылым чектелген видеосу кызуу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин видеосу кызуу талкуу жаратты. Видео кечээ Ош базарындагы сатуучулар менен жолугушуу учурунда тартылган. Интернет колдонуучулары жетекчини электрондук чылым чекти деп жазышып, ал жөн гана буу болушу мүмкүн дегендерге кечээ Бишкек шаарында ооздон буу чыккыдай суук аба ырайы болбогондугун баса белгилешип жазышкан. Балыкчыда чөптөн чыккан өрт соода күркөлөрүнө жайылган. Балыкчыда көк мойнок айылына куураган чөптөн чыккан өрт шамалдан улам соода кылган боз үй күркөлөргө жайылган. Маалыматка ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн кесепетинен 2 гектар жер өрттөнүп, жолдун жээгиндеги 4 боз үй менен 2 соода күркөсү күйүп кеткенин билдирди. Жабыркагандар жок. Садикаев кол алдындагы кызматкерлери канча айлык аларын ачыктады. Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын башчысы Мирлан Таалайбеков кол алдындагы кызматкерлер 60 000 сомдон ашык айлык акы алышаарын билдирди. Инспекцияда учурда 105 адам иштейт. Кызматкерлердин саны 160га чейин көбөйтүү пландалууда. Агенттиктин башчысы жумушка алуу жүрүп жатканын жана кызыккан ар бир адам кайрыла аларын белгиледи. Социалдык тармактарда депутат Жаныбек Абиров жол белгилерин туура эмес атаган видео тарады. Анда ал башкы жол белгисин стоп белгиси менен чаташтырып, кирүүгө тыюу салынат белгисин башкы жол деп атаганы көрүнөт. Жаныбек Абиров бул жагдайга комментарий берип, жол белгилерин көп жылдан бери автоматтык түрдө кабыл алып калганын билдирди. Анын айтымында Бишкекте негизинен бир нече эле белгилер колдонгондуктан күтүүсүз суроолор учурунда 2 белгинин аталышын туура эмес атап алган. Депутат автобус айдоочулук күбөлүгүн 2004-2005 жылдары алганын жана кырдаал журналисттер менен блогерлердин күтүүсүз курчоосунда болгонун кошумчалады. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы.
Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Ну, двухсторонний он, то есть и вперед и назад дегенде эме ғой. Так что Вперед и назад дегенде кандай бирөө кызыл бирөө кара болуп турат да. бул вот дагы кайсылар бар? Кийинкисин көргөзүп көрөйүн анда. Ата бул стоп. Токтоту. Андан кийинкисин. Так. Бул жакта эме дорога кого-то главная, да? У кого-то главная И, дорога. то есть биз баратабыз, бирөөнүкү второстепенный, бирөөнүкү главная. Не іштіңіз? Сөзген жоқ. Не келді атқо? Жоқ. Қайда жасаңыз? Ал зона қылып мына. Сүзіп отат бізді мына спец машинаны. Ол бой чөңбі. Мына қыл сөгін ұта. Мына бұл амес мына ака. Низам чегін ака. Не керек? Мына не сөгін ұтасың? Мен үйме шықтым. Аяларын там мı? Аяларын там mı? Erkin aка. Ne aяларын там mısın? Ne onu sөгін ұтасың ака? İçmeye şişir bu. Sıkta. Borokta tüyle. Nah, güzel. Nah, üyleganım mı ha? Sol jaqtagan üybek ha? Nah, gördün mü? Top turup kalgan üyleganım. Sen minting. Sen neni kılıp atasın? Siz bana akıl öğretiyorsunuz. Yok. Bu da bir-birine. Baştaki oyundan gelген şey. Бардығында да кредит бар. Арайып тұруға, или сұрақтар мынандай қылға деген жолдар болады. Осы жағында қарайсыздар ма? Мен 4 балам тәуді бейсіздер, дәрсені кетемін бе? Қайда сода? Мен мына жерде сода қыламын. Үштік я, сізді қуылсақ. Жол. 5 жылға, 2 жыл төлеған жоқ, айына 100 теңге төлеп отам. Ejeke koyup durun. Yok, var. Ben bir adam. Мен айтам, Bu da bir-birine. Kişilerle tozatmayısın. Kişiler sıyıp olsun da. Барыңа маған места берді отыр. Мына ипотекаларымыз бар. Жолдың қарыздарымыз чалып отыр уже. Ошқадар жаткен, давай қарыздарыңарды жапқыла. Біз қанша болды? Аға дейін барыңыз бар. Я мен бізге хотя бы сезонда алсын керек та қарыздарымызды құртып. Siz bana akıl öğretiyorsunuz. Жоқ, мен Yürüyünüzler. Yardım bilet vardı. Başta ortasın. Жақсы сөйлеген сайын да baştan. Sen мына сұрау берші өзіңе. Sen сөйлеп жатқан түсініп отырсың ба? Мен түсініп атам. Бирок мага бекер место берилеби? Беріледі арендаға. Аренда. Аренда. Қанша төлейсің бұл жерде? Мен бұл жерге 10 000 сом төлеймін. Вот 10 000 сом осы жерге төлеп отырасың болды. Квадратураға жараша ол. Ал жерде бүгінгі күнде қанша метрден отырасың? Бұл жерде метрмен отырасың сіздер. Вот ошол метрге жараша беріледі. Бүтті. Ошонда получается то, что подожди. Недавно то, что вы сказали, якобы независимости, ты сидишь здесь в 2 квадратах, 10 квадратах, мы всем вам обеспечим только в одном квадрате. Сен маған не деген сөзің айтып отырсың? Сен минттің. Сен нені қалап отырсың? Мен елге 150-ге түсіндіріп отырмын. Түсініп отырсың? Мен саған дағы түсіндіріп отырмын. Сен башқача ойменен келген үшесің? Мен немен сұрағым бар еді? Қой бер. Доказа айтсын, қой бер. Тоқтап тұр, керек шындайға бізге. Керек. Барлық мәселеміз бар, барлығын шошқаға әрекет. Сен минттің. Сен маған конкретті сұрауны берші.
Мен бір рейнчіз бар. Ошо бизге место берилген, ошону адамға место беріледі. Чындык болду.